Салам достор, биз кайрадан сурамжылоону улантабыз. Бүгүнкү биздин сурообуз логикалык болмокчу. Ал эми ал суроого ким кандай жооп берерин алдыда көрөбүз. Айтсаңыз, бай менен кедейдин үйү өрттөнүп жатат. Милиция кызматкери алгач кимдин үйүнө өчүрөт? Кимдин үйүнө өчүрөт? Аларга барьер коюш керек, отто эле өчүрүш керек да. Байдын окшойт, байдын. Эмне үчүн? Анткени эме да. Бай акча көп төлөйт окшойт. Акча көп төлөгөн үчүн байга эрте келет да. Конечно, байдык. Эмне үчүн? Азыр билбейм неге, бирок бай деп ойлоп атам. Милиция кызматкери ото өчүрөбү? Билбейм. Мындай ойлонуп көрбөйсүз, байдыкымы же кедейдикинде? Байдыкын өчүрөт го, баары коррупцияда. А сизчи? Мен деле ошондойм. Эмне үчүн? Анткени бай, как сказать, чоңураак көрөт да, милициячы, кедейге карагандачы. Байдын. Эмне үчүн? Анын акчасы көп, анан ошонун баарын үмүттөнөт да. Акчасы көп деп, ошол үчүн байдын үйүнө өчүрөт болуш керек. Мен деле ушуну ойлойм. Эми азыр мындай байлар айтканын кылышат го көбү. Да, акча баарын чечет да азыр. Не знаю, байдыкына, наверное. Ну, так думаю. Милиция өчүрбөйт, а пожарный өчүрөт. Анткени байда. Милиция деле байга бөлөкчө обращение дейт, бизге бөлөкчө обращение дейт да. Милиция өтө өчүрбөйт да. Сиздин оюңузчачы? Меники деле байдыкы го. Байга эле барат да, себеп дегенде. Эми бай киши кандай десем, бирөөсү үй бүлөсү калып калабы же кандай болот эми. Оюн жакшы жеткизе албай атам. Дал ушундай логикалык суроону мен студияда турган кесиптештериме дагы бергим келип турат. Урматтуу кесиптештер, сиздердин оюңуздарга алгач кандай жооп келди эле? Сөз сиздерде.